Күндүз кош эле, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Билим берүү министрлигинен барбы жыйында? Бар. Ким? Биринчи орун басары Субханалиев Бекжан. Мындай болуп атат да, азыркы слайдтан көргөндө информация алдык. Былтыр 550 социалдык объект бүтүрүлүптүр. Анын ичинде 100 мектеп, 45 бала бакча бүтүрүлүптүр да. Бул өтө чоң жетишкендик, ыраазычылык билдиришибиз керек. Бирок менде суроо ушул объектилердин тандоо тартибине ушул билим берүү министрлиги такыр аралашпай жатат да. Эмне үчүн дегенде биз кайрылып эле атабыз, 3 жылдан бери кайрылып келе атабыз. Эч бир объектилер кирбей калып атат. Мен кайра айтып келем, 4 сменде окуп аткан бүгүнкү күндө бир 2-3 мектеп бар. Ошол мектеп бүгүнкү күнгө дагы белгисиз боюнча калып атат да. Ошол билим берүү министринин өкүлү жооп берсеңер, силер аралаша аласыңарбы же жөн эле каалаган жерге курулса макулдугун берип коюп жүрө бересиңерби? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурбек Карыевич. Биз ушул тизмеге капиталдык тизмеге кириш үчүн сөзсүз түрдө аралашабыз. Биргелешип МАМ курулуш менен жана каржы министрлиги менен иштейбиз. Бирок билим берүү министрлиги бизге келген кайрылууларды анан биз өзүбүз анализдеп чыккан тизмелерди гана сунуштайбыз. Ошол тизме бекиткенге чейин. Мисалы 2024 жылга билим берүү аркылуу 1031 билим берүү мекемелерди биз сунуштаганбыз. Ошол бизге келип кайрылуулардын баарын чогултуп. Эми сиз үстүрттөн өзүңүздү коргоо айтып атасыз да. Мына 100 мектеп курулду былтыркы жылы. Биз 3 жылдан бери айтып атабыз, 4 сменде окуп атат. Медресе айылында, Кара Суу районунун Даткай өкмөтүндө 4 сменде окуп атат. Мурунку министрге да айтканмын, бул министрге да айтканмын. Сөзсүз киргизебиз деп келатасыңар. Мына бүгүнкү күндө эч кандай силер тараптан дагы эч нерсе жок, Госстрой тараптан да эч нерсе жок. 4 смен. Бул мындай мектептен саналуу эле, ашып кетсе 3-4 эле бар. Медресе айылында Момбеков атындагы мектебин бизге кайрылуулар келген. Бир жыл эмес, сиз айткандай 1-2 жылдан бери биз сунуштаганбыз, официалдуу түрдө сунуштаганбыз. Не болду сунуштаган? Былтыр дагы ошол тизмеге киргизүү боюнча биз ушул сунуштай алабыз только. Сунуштай гана аласыңар да аралаша албайсыңар. Ошонун өзүңөр кичине өзүңөрдүн немеңерди талашсаңар болот да. Силер аркылуу гана түшүш керек да, мындай туурасын кабыл алгандачы. Кээ бир жерлерде бар, мисалы, тоолуу кээ бир райондордо, мисалы, Алай райондорунда мектептер бош калган учурлар кездешип атат азыр. Нурбек Карыевич, кечиресиз. Момбеков мектебин биз ПСДга перечинге киргизгенбиз. Азыр перечин даярдалып баштады. Момбеков мектебинен бул мектеп бар уже. Ушуда 400 адам. Медресе айылында сиз айткан мектеп проектирование кирген, азыр проектisi даярдалып башталды да. Быйылга кирди, Ооба, быйыл курулуш проектisi уланат да. Жасалып атат азыр. ПСД деген эми азыр сайттан көрдүк. Силер даяр нерселерди уже чыгарыпсыңар го. 70 орунду мына бала бакча, 250-140 орунду даяр дейт. Ошону эле отургузуп койсоңор болбойбу? 2 гектар жери трансформация. Ал боюнча Нурдан Кемелович өзү жакшы сунуштарды берип атат азыр. Проектлерди кантип биз тездетип, канчалык эртелетебиз деген боюнча биз кечөөнү да ушул боюнча маселелер көтөрүлгөн. Азыр мүмкүн болушунча эртелетишке аракет кылабыз. Анан каржылоо маселесин дагы ошол биз госзаказчиктер менен биргеликте алып кетип атабыз да. Нурдан Кемелович, сиз азыр бала бакчалар боюнча айтып кеттиңиз. 70 орунду, 280 орунду, 140 орунду бала бакчалардын проекттери даяр. Ошону эле отургузуп койсоңор болот да жерге. Ошондойбу? Туура түшүндүкпү ошону? Албетте болот. Бул жаңы стандарттар менен жасалган проекттер. Мисал катары айтып кетейин, эгер мурунку проекттер боюнча, эски проекттер боюнча бала бакча салууда 120 орунду бала бакчага мисал катары 2000 квадрат салынса, бүгүнкү күндө ошол эле 2000 квадратка 200 бала баткандай жаңы проекттер. Бул проекттер бизде бүгүн иштелип чыкты, бекитилди. Буну деген единственный жанакы бир эле нерсеси бар. Мунун жанакы расчет нагрузки деп коет.
конструкцияны. Ошону чыгарганда эле бир маселе болбосо, андай маселе жок. Биз ошондой типовой проектлерди бүгүнкү күндө отургузуп баштадык. Анда мына азыр ПСДга бердик деп атат Минфиндин өкүлү. Ушул мектепте 4 смена окуп аткан мектепте бул сиздерге деле жакшы нерсе алып келбейт да. Ушул Кыргызстанда 4 сменде мектепте балдар окуп атат дегенчи. Ушуну тез арада отургузуп быйыл бир аз курулушун баштаганга мүмкүнчүлүк барбы? Албетте карайбыз. Бизде бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров айтып кеткендей, мектептерден акча баягы аябайбыз. Кандайдыр бир маселе болсо дагы мектептердин маселесин биз чечкенге ардайымдайбыз. Бирок ошол эле учурда дагы бир нерсени айтып кетишибиз керекпиз. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында жана ушул эле мамлекеттик курулуш агенттигинин алдында 200гө жакын бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп аткан объектилер бар. Биз аларды дагы бүтүрүшүбүз керекпиз. Аларды бүтүрүү үчүн бүгүнкү күндө 14,1 миллиард сом акча керектелет. Ал эми ПСДлар боюнча, жаңы объектилер боюнча бүгүнкү күндө биз титулдук тизмени түзүп атабыз. Сиз айтып кеткен мектепти да биз карап киргизебиз. Жана ошондой эле ПСДсы бүткөндөн кийин анан курулуш иштерине өткөрөбүз. Ошо ПСДдан кийин тезирээк быйылкы жыл баштап алганга возможность барбы? Эми акча Кудайга шүгүр жакшы түшүп атат. Бюджетти профицит менен бекитип берип атабыз. Ошо мектепти карап койбойсуңарбы? Албетте карайбыз. Рахмат. Кийинки суроом анда. Мына 100 объект мыйзамсыз курулуп калган 100 объектти мыйзамдаштырабыз деп айттыңыздар. Кандай түрдө мыйзамдаштырасыңар? 100 объектилер боюнча уруксат берсеңиздер мен маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында 100дөн ашык көп кабаттуу үйлөр бар. Бул үйлөр мыйзамсыз салынып калган өз учурунда. Бирок ошол эле учурда ал үйлөрдө бүгүнкү күндө биздин жарандар жашайт. Мисал катары айтып кетейин, мынакей Ош шаарындагы Эмаком компаниясы боюнча биз дагы жыйын өткөрдүк, барып келгенбиз. Ошол жерден дагы биз өзүбүздүн мындайча айтканда чечимдерибизди чыгардык. Ошондой сыяктуу эле бизде бүгүнкү күндө республиканын аймагында 100дөгөн объектилер бар. Ошолордун баягы изилдөөлөрүн жүргүзүп, проекттер жок болсо проекттерин биз өзүбүз чийип, экспертизасы жок болсо ошо экспертизасын өткөрүп, жана ошондой эле реестрге тургузуп, акт бодоларын кол коюп берүүгө дайынданып атабыз. Мындай жумушту биз 2024-жылы дагы аткардык. 16 Бишкек шаарындагы 16 объектинин ошондой маселелерин чечкенге жетиштик. Рахмат, колдоого татырлык экен. Эми элибизде өзүбүз ошол булар объектилер курулуп атканда мамлекет тарабынан ошону токтотпой, кээ бир жетекчилер аркылуу улана берип, ушул акыбалга келдик да. Эми элде күнөө жок. Булар ошол рекламаларына кызыгып алышкан. Эми муну ушул тез арада мыйзамдаштырып беришибиз керек. Эгер мисалы Эмакомду айтып кеттиңиз, Эмакомдун бүтпөй турган үйлөрүн бүтүрүш керек. Анан участоктор бар экен, бизге да кайрылуулар келип атат. Ошолорду өзүңөр баалап, сатып ээлерине кайра кайтып берип, ушул нерседен чыгарышыбыз керек да. Ушул боюнча ишти жакшы алып барсаңар, значит башталыптыр. Ийгилик каалайбыз. Бул аягына чыгарышсаңар жакшы болот эле. Анан да Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы боюнча суроо берейин деп атам. Bunun özgöçölüğü kандай болот башка ишканалардан? Булар тендерге катышпай түз алабы? Өзгөчөлүк берилеби? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Кыргыз курулуш ишканасы боюнча бул 2024-жылы ушу мамлекеттик курулуш агенттигинин алдында түзүлгөн. Бул ишкананын түзүлгөндүгү бүгүнкү күндө жанакы бизде баягы срочный бүтүрүүчү жумуштар пайда болот. Ошондой жумуштарды бүтүрүү максатында түзүлгөн. Мисал катары айтып кетейин, мынакей биздин урматтуу президентибиз жана ошондой эле УКМК төрагасы урматтуу Камчы Кыдыршаевичтин атайын тапшырмасына ылайык Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионду биз 70 күндө ремонттук иштерин бүтүрдүк. Ушундай нерселерге керектүү ишкана. Бирок биз тендерден дагы биз баш тартпайбыз. Тендер болуп кете берет. Бардык объектилерди кээ бир гана учурларда атайын тапшырмалар түшкөн учурларда гана ушул ишкананын мүмкүнчүлүгүн колдонуудабыз. Себеби бул ишкана мамлекеттик ишкана бул биринчиден, экинчиден бул ишкана менен өзүнүн уставына ылайык краткий, мындайча айтканда, кыска мөөнөттөгү
конкурстарды жарыяланга укуктуу жана ошондой эле ошол ишкана аркылуу башка субподряддык компанияларды дагы тартууга мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Жакшы экен. Ишине ийгилик болсун. Кийинки суроом, мына ген пландар боюнча, айыл өкмөттөрдүн ген пландары боюнчачы, азыр бизге көптөгөн трансформация кылуу боюнча көптөгөн кайрылуулар түшүп атат айыл өкмөттөр тарабынанчы. Ушуларга трансформацияга келгенде ушул ген планы жок болуп көп тоскоолдук жаратылып атат да. Азыр сиз айтып кеттиңиз, бир 150ге жакын ген планын айыл өкмөттөрү иштелип атат деп. Ошону көбөйтүп эле быйыл жардам бербейлби? Айыл өкмөттүн жарымынан көп азыр дотацияда турат. Бюджеттерде каралбай калган. Албетте, биз бул боюнча да жумуштар жүргүзгөнбүз. Мисал катары айтып кетейин, 2023 жылы болгон 31 гана ген план бүткөн. 2024 жылы 131 ген планды бүтүрдүк. Быйылкы жылга биз 150 ген планды, бул акчасы табылган заказдар, бул акчасы бизде турат. Ошол себептен буну биз эң баягы минималдуу түрдө көрсөтүп берген ошол цифралар, бул 150 ген план. Ал эми эгер айыл өкмөттөр жана ошондой эле акимияттар бизге заказ берсе, биз ген пландарды ушу ашып кетти дегенде бир 2 айдын ичинде биз бүтүрүп берүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду. Себебин айта кетсем, ошол эле жанакы высокоточный дрондор деп коет. Биз ошондойлорду да алганбыз. Бир дрондун баасы мисал катары айтып кетейин, 1,5 миллиондон 3 миллион сомго чейин жетет. Ошондой дрондор менен баягы топосъемкасын тартууга мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Жана ошондой эле ал техникалык шарттарын оңдоодон кийин, эгер мурун бир ген планды 6 ай жасалса, бүгүнкү күндө бир ген планды бир эле кызматкер 2 айдын ичинде бүтүрүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Биз ар дайым ачыкпыз. Бизге эгер заказдар түшсө айыл өкмөт тарабынан же акимият тарабынан, биз аткарууга дайынбыз. Бирок жанакы 150 ген план деген бул акчасы бөлүнгөн ген пландар, бул эң минималдуу цифра кылып көрсөтүп берип атабыз. Мындай кылайлычы, анда азыр возможность бар экен, бизге айыл өкмөттөр кайрылды эле. Биз Госстройго сиздерге кайрылсак айттыңыздар, быйылкы 25 жыл план толуп калды, 26га бергиле депсиңер да. Азыр сиз айтып атасыз, жакшы болуптур, тез эле 2 айдын ичинде кылып беребиз дейсиңер. Ушул тартипке келтирип алсак анан өнүгүү болот эле да. Ошондо кайрылган быйылкыдагы көбөйтүп койсуңарбы, бир 100га жакын эле айыл өкмөт калыптыр. Мен 3 айыл өкмөттү берейин, ошону тизмеге коюшуп баштай бербейсиңерби акырында? Бул жерден дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бул жанакы бизде турган 150 ген план бул өкмөт тарабынан, министрлер кабинет тарабынан бекитилген тизме болчу. Биз аяка киргизе албайбыз. Бирок ошол эле учурда башка айыл өкмөттөр бизге заказ берсе, биз аларды параллельно аткара беребиз. Акчасына да? Акчасына. Эгер акчасын төлөсө, биз ар дайым аткарууга дайынбыз. Биздики хозрасчет болгондуктан бекер жазаганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеби кызматкерлердин айлык маянасын төлөш керек, жана ошондой эле жерине чыгыш керек, жана ошондой эле мындайча айтканда расходтору аябай көп нерсе. Ген пландан бүгүнкү күндө мынакей биздин кызматкерлер мисал катары айтып кетейин, 200 миллион сом түшсө, ошол 200 миллиондун 170 миллиону мындайча айтканда ошол эле ген планды жазуудо расходуна кетет да. Анда 2026га азыр мен 3 айыл өкмөттү айтам, ошону киргизип кетсеңиздер, Кара Суу районунда Датка айыл өкмөтү, Папан айыл өкмөтү, Мады айыл өкмөтү. Ушул 3 айыл өкмөттү 26 жылдын ген планын түзүүчүгө киргизип кетсеңиздер, сураныч.